Кутмангын урматтуу теле көрүүчү, сиздер күткөн Ош менен Үмүт теле студиясы жаңы күч, жаңы дем менен старт алды. Кайрадан сиздер менен саламдашып, эфир аркылуу көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, алдыңкы мүнөттөрдө кесиптешим экөөбүз маанайыңыздарды көтөргөнгө 100% аракет кылмакчыбыз. Асылбек, маанай деп калдым, ар бириңиздердин жүзүңүздөрдө жылмаюу болсун деп, бүгүнкү берүүбүз дагы сиздер үчүн канааттандырарлык болот деген ишеничтебиз. Ооба Мерим, анда эфирдин башында коомчулуктан кыргыз тили боюнча сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анда дал ошол сурамжылоого кезекте берсек. Ассаламу алейкум, апа. Кандайсыздар, жакшысыздарбы, кандайсыздар? Реально тоттасыңбы? Свет яркий. Каяктан келиңиздер? Өзбекстан. Светтичи? Электр. Ушундай сураганда билбей каласың да. Көпчүлүк үнүмдү колдонгон сөздөрдүн кыргызча которулушун билбейт. Андыктан да ушул суроолордун негизинде коомчулуктан сурамжылоо жүргүзөбүз. Жакшысыздарбы? Кандайсыздар? Суроо берейинби? Жеңил эле. Мындай, азыр көпчүлүгүбүз орусча сөздөрдүн кыргызча которулушун билбейбиз да. Мисалы үчүн, светке акча төлөсөң, пеня өсүп кетет. Ошону кыргызча айтып койбойсуздарбы? Кандай болот которулушу? Билесиздерби? Светке акча төлөсөң, пеня өсүп кетет. Светтин кыргызчасын билбейсизби? Свет билбейм. Жарык. Пенячы? Кыргызчасы. Кыргызча Кошулуп. Кошумчасы. Кошумча. Светтин кыргызчасы кандай болот? Свет. Светке яркий. Билесизби? Кандай свет? Лампочканын свети же. Ошо лампочканын свети да? Свет. Жарыкпы? Жарык. Свет жарык. Свет деген сөзүн кыргызча которулушу. Түс. Свет. Жок, свет деп айтам, свет. Жарык. Свет жарык. Жок, свет. Свет деп айтам, светчи, свет. Жарыкпы? Жарык. Азамат. Каяктан келиңиздер? Өзбекстан. Өзбекстандан келиңиздерби? Кече кыргызчасы. Чырак болот. Чырак. Бизде жарык болот. Жарык. Светтичи? Свет. Электр. Свет деген сөзүн кыргызчасычы, свет. Жарык. Же болбосо оригинал. Оригинал сөзүнүн кыргызча которулушу. Орусчасын айтабыз, бирок кыргызчасын билбейм. Оригиналчы? Нак. Оригинал. Тозем. Же кыргыз тилинде которулушун билесиздерби? Оригинал. Оригинал. Билесизби? Оригинал деп болот. Өзгөчө. Өзгөчө эмеспи? Заказ деген сөзүнүн кыргызча которулушу кандай болот? Буйрутма. Заказ деген сөзүнүн кыргызчасы кандай болот? Заказ. Заказ. Жок, билбейм. Буйрутма. Билбейм мен. Заказ кыргызчасыга тапшырык болот. Ушундайбы? Өзбекче тапшырык болсо кыргызча. Өзбекче буйрутма болот. Сизде буйрутма болот. Буйртма. Заказ билет элем мен азыр. Буйртма? Жок, пенянын кыргызчасы кандай болот? Пеня деген сөзүн, орусча сөзүнүн кыргызчасы кандай болот? Билбейм. Пеня болот. Вот это поворот! Кошулма? Билбейсиз? Жок. Билбейт экенмин аны. Не знаю. Тум. Тум? Кошумча. Бир аз жакындашып атасыз. Тум. Билбейм. Жок, билбейм. Поезд. Поезд. Туумдар. Поезд. Асыл, быйыл Ош мамлекеттик университетине канча жыл толду? Ош мамлекеттик университетинин тарыхына кайрыла турган болсок, 1939-жылы ачылган. Ал күндөн бери 85 жашка толуптур. Ооба достор, Ош мамлекеттик университети 85 жашта. Ал күндөн бери канчалаган улуу инсандарды чыгарды. Ооба кесиптеш, урматтуу көрүүчүлөр, Ош мамлекеттик университетинин көпчүлүк бүтүрүүчүлөрү өз кесибинде иштеп, кайсыл жакта, кайсыл тармакта, кайсыл чоң кызматта болбосун, өз мыктылыгын көрсөтүп келет. Алардын бири Ош улуттук драма театрынын директору Керимбек Калыгулов.
1998 жылы студент болуп келдик. Кыргыз филология факультетине студент болуп тапшырдык. Эми ошол маалда Ош мамлекеттик университети ушу түштүк аймагындагы бирден бир окуу жай болчу. Негизги чоң университет болчу. Бардыгыбыздын кичинекей кезибизден эле окуу тилегибиз, Ошкуда окуу тилегибиз аябай күчтүү эле. Мен 3-чү курсумда ошо факультеттин жаштар комитети деп коет, азыр деле жаштар комитети деп аталат го дейминче. Өзүн өзү башкаруу уюмунун төрагасы болуп шайланганмын. Ошондон баштап ишим, анан кийинки жылы Нургезитине иштеп калдык. Менеджер болуп иштедим алгач. Ошо менен биз көп жылга чейин бир 5-6, адашпасам бир 7 жылга чейин Нургезиттин редактору болуп жүрдүм. Нургезиттин редактору болуп жүргөндө кошо Үмүт телестудиясынын директорлугун аркаладык. Анан маалымат кызматын жетектедим. Айтор ошол Ошмунун Нургезиттин Үмүт телестудиясынын маалымат кызматы 10 жылдай иштептирмин. Дан мен урматтаган, сыйлаган мындай ыйык жер. Себеби мен көптөгөн тааныштарым, агайларым, устаттарым азыр да ушул күндө Ошмуда иштеп атышат. Алар менен да жакшы мамиледебиз. Мен азыр да кеп кеңешин, жардамын алган кишилер көп Ошмуда. Анан мен ошол жакта адис катары окуп билим алдым, бир нерсе көп нерсе билем дебесем дагы азыр билген нерселердин бардыгын Ошмудан үйрөндүм. Тигүүчүлөрдүн негизги милдети кездемелерден даяр буюмдарды жасап тигүү. Тигүүчүнүн колунун энесинин астынан ар кандай кездеме буюмдар да жасалат. Алар бир гана кийим эмес, эмерек жабдууларды, сумкаларды жана пардаларды да жасашат. Дал ошондой тигүүчүлүк менен алектенген, ал турсун өзүнүн дагы жеке цехи бар Ош мамлекеттик университетинин магистранты тууралуу алдыңкы мүнөттөрдөн көрө алсаңыздар болот. Мындан сырткары Ошмунун жаштар бизнес паркынын тренингине катышып $2000 грант утуп алган. Анда барыбыз чогуу көрөлү. Стартап бул жаңы буундун бизнеси демекчи. Бүгүнкү биздин каарманыбыз дагы Ош мамлекеттик университетинин жаштар бизнес парк аркылуу $2000 грант утуп, бүгүнкү ушундай тигүүчү цехке керектелүүчү шаймандарды алган Акылай Кыдырали кызы болмокчу. Кайсыл жерден баштайм? Ушул жерден баштап лапканы бутун менен көтөрүп мына жактан. Мондай. Урматтуу көрүүчүлөр, тигүү да бул оор жумуш, ал эми тигүүчү цехти иштеткен бул канчалык деңгээлде оор? Мүмкүн жеңил. Аны сиздер менен алдыңкы мүнөттөрдө чогуу ойлойбуз. Акылай Кыдырали кызы тигүүчүлүк менен студент кезинен бери алектенет. Ал бул кесипти Ошмунун искусство факультетинин дизайн адистигинде окуп, окуудан сырткары шаардагы тигүү цехтерде иштеп баштаган. Кийинчерээк турмушка чыгып, жолдошу менен бирге цех ачууга бел байлаган. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бизге Акылай эже иш жүзүндө тигип көрсөтүп берет азыр. Аны менен кошо сизге суроо берейин. Эмне себептен сиз тигүүчүлүк тармагын тандап калдыңыз? Ким түрткү болду? Бул кесипке түрткү болгон мен өзүм жеке кызыкчумун. Анан ата-энем да колдоосу аябай жакшы болгондуктан мен азыркы учурда ушундай деңгээлге жетип отурам деп айта алам. Ушундай тигүү цехте иштетиш өзүнүн бир кыйынчылык жаратабы же? Албетте, ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар эмеспи? Тигүү цехинде дагы бул цех деген бул семейный үй бүлөлүк жумуш деп эсептейм. Себеби жанагы кара жумуш, анан кара жумушту да талап кылат да, көтөрүш керек рулон деген. Менде бул жолдошумдун колдоосу аябай күчтүү. Турмушка чыккандан кийин бир гана окуу тармагында эмес, жеке тигүү цехинде ачканбыз. Азыр анда эмнеден баштайбыз азыр? Бүгүн биз водолазка тигебиз. Стилдештирилген водолазка деп атап койсок болор. Узун и модный. Сиз азыр кыздарга, жаш кыздарга үйрөтүп атканда дароо эле ушинтип атайын бир модельдерди берип туруп эле ушинтип тигесиздер деп үйрөтөсүңөр же ар бирин ушинтип машинадан нөлдөн баштайсыздар да? Ооба, бизде тигүү курсунда нолдон баштайбыз. Машинадан заправка кылгандан баштап бычканды
тиккенди үйрөтөбүз. Мисалы бизде программа бар. По программа өтөбүз. Программада мисалы юбкадан баштап шымдын, көйнөктүн түрлөрүнүн баарын тиккенди, бычканды үйрөтөбүз. Абдан жакшы. Мына азыр үйрөнүп аткан жаш кыздар канча убакытта же болбосо канча айда толук кандуу тигүүчү болуп чыга алышат? Кыздар бизде жалпы курс 2 ай. 2 ай аралыгында мисалы 20дан ашык изделиянын түрлөрүн тиккенди үйрөнө алат. Плюс 15 күн практика кошуп беребиз. Мисалы интернеттен карап, программадан сырткары дагы интернеттен карап жаңы кийимдин түрлөрүн тиккенди үйрөнө алышат. Азыр кыркабызбы? Азыр узундугун өлчөп алалы. Узундугун өлчөп алабыз. Азыр буну өзүңүз эле колго эле кыркып коесузда? Азыркы учурда эми бизде крой болбогон үчүн кайчы менен иштейбиз. Эгерде крой болсо, жанакындай шаймандар менен кыркып алмакпыз. Лекала жасаганда меники авторский метод деп коет. Мен стандарт болсо керек э? Стандарт эмес. Бул азыр 44 размерде лекала жасап алдым. Лекалам 44 размердеги гана аялдарга түшөт. Бул мен жасаган лекала аябай жөнөкөй, авторский метод. Мен көп жерден окуп, өзүм жеке ошолордун арасынан формула чыгарып, жаңы методика менен окуучуларды үйрөтөм. Сиз мындан сырткары Ошмунун жаштар бизнес паркында атайын тренингтерге катышып $2000 грант утуп алыпсыз. Кантип ал тренингке катышып калдыңыз? Мен 2022 жылы декабрь айында магистратуранын 1-чи курс болчумун. Ошол мезгилде группага билдирүү келип калды. Ошол билдирүү аркылуу мен бизнес паркта ошо тендерге катышып калдым. Тендерде 40-тан ашуу студент болдук. Студенттер баарынын идеясы ар кандай болуп, аябай мыкты окуу десем болот, мыкты таймаш десем да болот. 40 студенттин арасынан биз 5 студент грант утуп алдык. Ошентип тигүү цехтен өндүрүлгөн продукцияга суроо талап өсүп, аны менен катар кыздарды тигүүчүлүк курска да үйрөтүп баштайт. Бирок зарыл болгон аппараттар жетишпейт деп Ош мамлекеттик университети ЮСАЙ жана Агахан фонду каржылаган окуу жайдын жаштар бизнес паркындагы тренингдин бирине катышып, анын арты менен тигүү цехке керектелүүчү шаймандарды утуп алган. Биринчи алдыңкы жана арткы бөлүктөрдү желкесини, анан эки чет жак боковой, плечевой шов деп коет. Ошол тигичтерди туташтырып алабыз азыр. Основной деталь. Бул жерде передний полотнище деп коет. Баардыгын жеңин анан жакалар. Азыркы биз тиккен бул туника, заманбап туника деп коек, модельдештирүү методу менен водолазканы биз туника кылып алдык мындай. Абдан жакшы. Жөнөкөй эле кездемелерден. Ооба. Туника чыкты. Заманбап туника алып алдык. Кемсел деп атап койсок болот. Эми ооба. Жөнөкөй эле кездемеден биз интернеттен карап өзүбүз каалагандай фасонду алып алсак болот. Бул эң жөнөкөй метод менен ушундай беспримерочный, мындайча айтканда, туника бичип алдык. Модельдештирүү методу менен ушундай туника даяр болду. Куматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздер дагы жеңдөнөр жай тармагына кызыксаңыздар, анда Акылай жайга келиңиздер. 2 айдын ичинде толук кандуу тигүүчү болуп чыгасыздар. Акылай Кыдырали кызы учурда Ошмунун искусство факультетинде билим алат. Ал дизайн адистигинин магистранты. Акылай ар тармактуу болууну каалайт. Тигүүчүлүк менен гана чектелбестен, коомдук уюмдар уюштурган долбоорлорго да катышат. Мындан сырткары бош убактысында тарыхый китептерди окуйт. Биздин окуу жайда жалпысынан 5 окуучуга орун каралган. Азыркы учурда ар бир группада 5 студент окутабыз. Кыдыралиевна тигүү бучу курсуна сиздерди баарыңыздарды чакырып кетебиз.
Мен сага бир жаңы айтайынбы? Айтчы. Белгилүү машыктыруучу Александр Белдинов Ошмунун Алдиер футболдук клубуна машыктыруучу болуп дайындалды. Александр Белдинов баягы Кыргызстан кубогунун чемпиону жана чемпионаттын күмүш байга ээси болгон футболчу да, э? Дал өзү. Мындан аркы Ошмунун Алдиер футбол клубу көптөгөн ийгиликтерди жаратат деген ишеничтебиз. Албетте. Баса, дал ошол машыктыруучу менен Ош мамлекеттик ортосунда канча жылга келишим түзүлдү? Бул тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө Ошмунун жаңылыктар маалыматтык программасынан кененирээк айтып берейин. Александр Белдинов Ошмунун Алдиердин футболчуларын машыктырат. Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасында панкоста шишигине операция жасалды. Медицина факультетинин студенттери үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр. Ушул жана башка Ош мамлекеттик университетинде бир апта ичинде орун алган жаңылыктарды тааныштырып, алдыңкы мүнөттөрдө мен Асылбек Тагайбек уулу, саламатсызбы? Белгилүү машыктыруучу Александр Белдинов Ошмунун Алдиер футбол клубунун машыктыруучусу болуп дайындалды. Машыктыруучу менен 1 жылга келишим түзүлдү. Александр Белдинов карьерасынын башында Кыргызстандын жогорку лигасындагы Динамо, Экало клубтарында ойногон, 2016-2017 жылдары Бишкек Алга командасын жетектеген. 2018 жылдан тартып 1 лигадагы Абдышата, 2 Наше жогорку лигадагы Алга, Алай жана Дордой футбол командаларын машыктырган. 2023 жылы Оштогу футбол академиясында техникалык директор болуп иштеген. Машыктыруучулук А лицензиясы бар. Кененирээк кийинки материалда. Белдинов Александр Леонидович. Белгилүү машыктыруучу Александр Белдинов Ошму Алдиер футбол клубунун машыктыруучусу болуп дайындалды. Машыктыруучу менен 1 жылга келишим түзүлдү. Александр Белдинов карьерасынын башында Кыргызстандын жогорку лигасындагы Динамо, Эколо клубтарында ойногон. 2003 жылы Скашоро клубуна өтүп, 3 жыл катары менен өлкө чемпиондугунда күмүш медаль тагынган. Бул команда менен 2003 жылы Кыргызстандын кубогун уткан. Приложим к этому все усилия. Почему? Потому что наш спорт в целом и футбол в частности здесь нуждается в развитии инфраструктуры в том числе. Нужно развиваться, нужно строить инфраструктуру, нужно привлекать больше молодежи, чтобы занимались и вели здоровый образ жизни. Александр Белдинов 2010-2011 жылдары Нефтчи Кочкор ата клубунда ойноп, аны менен 2010 жылы Кыргызстандын кубогунун чемпиону жана жеңүүчүсү, чемпионаттын күмүш байге ээси жана 2011 жылы өлкөнүн супер кубогунун жеңүүчүсү болгон. 2016-2017 жылдары Бишкек Алга командасын жетектеген. 2018 жылдан тартып 1 лигадагы Абдышата, 2 Наше, жогорку лигадагы Алга, Алай жана Дордой футбол командаларын машыктырган. 2023 жылы Оштогу футбол академиясында техникалык директор болуп иштеген. Машыктыруучулук А лицензиясы бар. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков Ошму Алдиер футбол командасы алдыда мыкты жыйынтык көрсөтөөрүн, команда Кыргызстандын жогорку лигасында чемпион болуу үчүн колдоо көрсөтүлөрүн айтты. Кыргызстандын түштүгүндө алгачкы жолу Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасында оң өпкөнүн жогорку бөлүгүнүн панкоста шишиге, плевралдык локализациялуу апикалдык рак менен ооруган бейтапка лимфа түйүндөрүн кесүү менен оң тарапка көкүрөгүн ачпай 3 кичине тешикчелердин жогорку лобектомия операциясы жасалды. Операцияны клиниканын хирургия бөлүмүнүн башчысы профессор врач-хирург онколог Женек Бөлөков, Бишкек шаарынан келген хирург профессор Мухаммедали Маткалыков жана хирург Арыстан Назарматов ийгиликтүү жасашты. Клиникадан билдиришкендей, учурда бейтаптын абалы туруктуу. Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасында 2023 жылдын январь айында ашказан шишигине чалдыккан бейтапка алгачкы жолу операция жасалган. Учурда окуу жайдын клиникасынын операциялардын бардык түрү жасалат. Бөлүм акыркы заманба үлгүдөгү медициналык шаймандар менен жабдылган. Эки миң жыйырма үч 2024 окуу жылына жогорку окуу жайларына кышкы кабыл алуунун экинчи туруна каттоо 8 январдан башталды. Конкурска катышуу үчүн
Талапкерлерди каттоо 8 январда башталып 10 январ күнү саат 14:00 аякталды. Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тезмеси 11 январ күнү саат 9:00 чейинки жайгаштырылат. Кабыл алууга сунушталган абитуриент окууга болгон каалоосун 13 январ саат 16:00 чейин тастыктоосу керек. Белгилей кетсек, республика боюнча биринчи турда жалпысынан 237 талон катталып, анын ичинен жогорку окуу жайларда 219 абитуриенттерди кабыл алууга сунушталган. Жыйынтыгында 182 абитуриент окууга болгон каалоосун ырастады. Биринчи турда Ош мамлекеттик университетине 52 талон ташталып, анын ичинен 45 абитуриент кабыл алууга сунушталган. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин 4-5-6 курстарынын студенттери Туркиядагы Памуккале университетинин ооруканаларынан такшалууга мүмкүнчүлүк алышат. Мындай келишимге эки окуу жай 2023 жылдын декабрь айында жетишишти. Келишимге ылайык жай айларында медицина факультетинин студенттери 2 жума Памуккале университетинин ооруканаларына стажировкага бара алышат. Программага катышуучу студенттер түрк тилин В2 деңгээлинен жогорку билесүү керек. Кабыл алуу ушул жылдын февраль айынан башталат. Программанын координатору ОШМнун рейтинг бөлүмүнүн инспектору PhD Айнура Кулназарова, ОШМнун ректору Кудайберди Кожобеков 2023 жылдын октябрь айында Туркияга болгон иш сапарынын алкагында Памуккале университетинде болуп академиялык мобилдүүлүк багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аталган университетте билим алып жаткан ОШМнун студенттери менен жолугушушкан. Памуккале университетинде 16 факультет, 6 институт жана 17 кесиптик лицей бар. Университет 90-дан ашуун бакалавр, 150-дөн ашуун магистрдик, 50-дөн ашуун докторлук программалар боюнча медицина, инженерия, экономика, табигый жана коомдук илимдер, искусство, педагогика жана техникалык тармактар боюнча адистерди даярдайт. Аспиранттар жана изденүүчүлөр үчүн элемей изилдөөлөрдүн методологиясы аталышындагы семинар тренинг өткөрүлдү. Мында аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн негизги иш милдеттери жана алардын уюштурулушу, илимий изилдөөлөрдүн методологиясынын негиздери, илимий ишмердүүлүктү баалоонун критерийлери боюнча маалыматтар берилди. Андан сырткары RINS, Scopus, Web of Science системаларынын басылмаларына макалаларды жарыкка чыгаруу боюнча баяндама жасалды. Семинардын катышуучулары бардык кызыккан суроолоруна тиешелүү жоопторду алышты. Окутуу аспирантура жана докторантура бөлүмүнүн башкы адиси доцент Гүлжамал Анарбаева тарабынан уюштурулду. Бул багытта иш-чаралардын циклы салттуу түрдө үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Учурда ОШМуда 300гө жакын аспирант билим алып жана илимий изилдөө иштерин жүргүзүшүүдө. Кыргызстандагы окуу жайларынын ичинен алгачкылардан болуп 2022 жылы ОШМнун аспирантурасына 15 тармак боюнча 101 адистикке билим берүү жана илим министрлиги тарабынан лицензия берилген. Аспиранттардын илимий жетекчилеринин саны 115 окумуштууну түзөт. Анын ичинен 110 окумуштуу илимдин доктору, профессорлор, 5 окумуштуу илимдин кандидаты, доценттер. ОШМдагы 45 илимдин доктору, профессорлор, 2 илимдин кандидаты, доценттер аспиранттарга илимий жетекчилик кылышат. Башка окуу жайлардан илимий мекемелерден 65 илимдин доктору, профессорлор, 3 илимдин кандидаты, доценттер илимий шакирттерди даярдашууда. Алардын арасында белгилүү илимпоздор, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын академиктери жана мүчө корреспонденттери бар. Ушул жана башка маалыматтарды ОШМнун бардык социалдык тармактагы баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Эфирде мен Асылбек Тагайбек уулу болдум. Саламатта болуңуздар. Мына ушунтип урматтуу көрүүчүлөр, бизге берилген убакыт өз соңуна келип жетти. Биз менен бирге болгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү эфир аркылуу сиздерге аз да болсо жакшы маалымат жеткизе алган болсок, анда биз өз максатыбызга жеттик. Кийинки көрсөттөн жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен мен Мерим Айтмаматова жана кесиптешим Асылбек Тагайбек уулу болдук. Аман туруңуздар. Көрүшкөнчө.